Салам команда, бүгүн сиздерге заказым качан келет, качан жөнөткөнүңүз, эмне заказ жөнөткөнүңүздү билбей калсаңыз, могул жерден азыр мен сизге көрсөтүп берем. Личный кабинетиңизге киресиз, өйдө жакта 3 сызыкты басасыз, басканда сиздин кабинетиңиз чыгып калат. Анан могул жерде ылдый жакта могул история заказов деген бар. Ошол история заказовду басасыз. Басканыңызда сизге мындай чыгат. Мындай чыгып калат, пустой эле. Анан могул жерде неме бар? Календарь. Ошо календарьды басасыз. Басканыңызда сиз примерно качан жөнөткөнсүз, ушул айдын ортолору жөнөткөн болсоңуз, ошону например, бирин басып туруп, анан искатьты бассаңыз, сизге чыгып калат мынакей, мондай болуп. Сиз канча жолу заказ жөнөткөнүңүз, например, мынакей. Мен ушул айдын ичинде 2 жолу заказ жөнөткөн экенмин, протеин, анан масло. Анан ушулардын мен заказды текшергим келип аткан болсо, ушул трек номерди мен копировать этип алам. Биринчи могул сүрөттү басып кирип алабыз, ичине кирип алабыз, заказдын ичине киргенде R номер чыгат. Могул жерде эң үстүндө R номер турат. Могул ушуну копировать этип алабыз, мынтип копировать этип алабыз. Бизге могул датанын кереги жок, датасынын кереги жок. Ушул R номер эле керек. Копировать кылып алабыз дагы, чыгабыз. Трек номер копировать этип алгандан кийин Google'га же Chrome'го кирип туруп, бул жерге жазабыз. Atomy doc деп жазганыңыздарда монтип кирип кетет дагы. Ылдый жакта могул Atomy docко киресиз. Ушул базалаш официальный сайттан бул. Atomy docко киргенде могул жерде заказды текшеребиз азыр. Мынакей статус заказа дегенге киребиз. Войти кылып. Видите номер заказа дегенге колубузду коюп турсак, ошол жерге вставить кылып коебуз. Баягы копировать этип алганы ошол жерге вставить болуп калат. Найти заказ дегенде ушуну басабыз. Буну басканда отправлен деп туруп, анан могул трек номер чыгып калат. Ошол трек номерди колубузду басып турсак, бул да копировать этип алабыз. Копировать эткенде найти на сайте DPD деген бар ылдый жакта, ошону басабыз. Басканда DPD'нин сайтына кирип калат. Анан буну дагы мындай увеличить кылып туруп, могул жерге номер отправки деген жерге ошону жана копировать этип алган номерди жазабыз дагы, найти кылабыз. Найти кылганыбызда бизге примерная доставка, качан келе турганын баарын көрсөтүп коет. Мынакей. Бишкекке. Пункт назначения Бишкек, дата доставки где-то 1 декабрь келет экен, мынакей мына. 1 декабрь деп турат, ошол жерди копировать этип алсак болот. Например, бирөөнүн заказын копировать аткан болсок, көргүбүз келип аткан болсо, монтип копировать этип алып туруп, чыгып, бул жактан чыгып кетебиз дагы. Ошол кимге жөнөткүбүз келип атса, ошол жерге вставить кылып туруп, мынакей ушуну жөнөтүп коебуз. Мынакей бирөө сурап аткан болсо, сиздин заказыңызды качан келет, эмне болот деп ошол жерден көрүп алсаңыз болот, же өзүңүздүн заказыңызды көрсөңүз болот ушинтип.